өтө аристократ болгон, мен ойлойм, дипломатиянын ак сөөгү болгон киши. Бийлик менен акчага бул киши чынын айтканда жок болчу. Мансапка да жок болчу. Сиз андан кийинки мамилелериңиздер бузулган жокпу? Жок, анан ал киши эч кандай, ал киши баарысын түшүндү да. Анан кызматтан кетишине эмне себеп болгон? Япон тилин суудай билет экен, англис тилин суудай билет экен. Цифровой операторлорго аппаратураны $3 миллион мына ошону чечип берди. Россия Союз тарагандан кийин дагы кетирген эмес, 3 жыл. Ойлосом, бул киши чынында улуу адамдардын бири экен да. Саламатсызбы, урматтуу угарман, көрөрман. Кыргызстандан чыган дипломат, ойчул катары таанылган мамлекеттик ишмер Ишимбай Абдыразаковдун көзү өткөнүнө ушул күндөрү 10 жыл болду. Көзү тирүү болгондо ал киши быйыл 87-ге чыкмак. Бүгүн биз бул инсанды, аны жакшы билген, иштеген, катарлаш жүргөн замандаштары мамлекеттик коомдук ишмерлер Накен Касиев жана Эмил Каптагаев менен чогуу эскеребиз. Маектеп Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып барам. Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер. Эми жакшы билесиздер, Ишимбай Абдыразаков өзү кесиби боюнча экономист болгон. Ал ушул СССР дүркүрөп турган кезде 70-жылдардан баштап тетиги СССР ыдыраган 90-жылдардын башына чейин негизинен өзүнүн ишмердигин өмүрүн дипломатияга арнаган, СССР менен Япониянын ортосундагы алакалар түзгөнгө эң олуттуу салым кошкон дипломат, чыгаан дипломат, Кыргыздан чыккан деп айтылып келатат ушул күндөрү дагы. Анан кийин 92-жылы Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 92-93-жылдары айтап тактарсыздар. Ушул жылдары бул киши ушул Кыргызстанга келип, адегенде президентке кеңешчи болуп, президент Акаев бийликке келгенден кийин президентке кеңешчи болуп, андан мамлекеттик катчы болуп, андан кийин мамлекеттик катчылыктан түшкөндөн кийин анан партиялык саясий иштерге аралашууга умтулган экен. Бирок ошол эле мезгилде көп мындай ойчул катары көп публицистикалык макалаларды жазган экен, ойлорун түшкөн экен. Кыскасы абдан мындай өмүр баяны бай, анан айтууга, эскерүүгө татыктуу адам болуш керек. Анан Накен мырза, сизден сурайын деп атам да, дегенде ушул сиз көбүрөөк үзөңгүлөш болуп калдыңыз деп айтсак болот го дейм. Ушул мамлекеттик катчылык кызматты сизден мурда ал киши аркалады, башкача айтканда сиз ал кишиден кийин келдиңиз дегендей. Ал киши менен байланышыңыз качандан башталды? Мамилелериңиздер кандай эле? Өзүңүз айткандай, Ишимбай Абдыразакович элибиздин чынында чыган улуу дипломат. Совет доорунда дагы, мына эгемендүүлүк жылдарда дагы өзүн чоң из калтырган адам. Анан мен ал киши менен 1991-92 жылдарда самолетто Москвага командировка бардым эле. Анан келатып Бишкекке учуп келатып анан таанышып калгам. Ал киши ошондо жаңыдан Кыргызстанга келип, биздин коомчулук менен, өкмөт башчылары менен таанышып аткан кез экен. Андан кийин өзүңүз айткандай, ал киши катчы болуп иштеди. Биздин конституция боюнча мамлекеттик катчы бул идеологияны тейлей турган адам да, бирок ошол убакта бул кишинин мамлекеттик катчы болуп иштеп калганы, мен ойлойм, Кыргызстанга бир чоң утуш болду да. Себеби бизди жаңыдан бүткүл дүйнөдөгү эл тааный баштаган. Анан биринчи президентке колуна кол, бутуна бут болуп, айрыкча ошол кыйын убактарда биз эмне болдук? Биз көпчүлүгү гуманитардык жардам менен жашап калдык. Айрыкча мына медицина эң мындай бир социалдык жактан аялуу тармакта. Бизде эчтеке жок. Дары-дармекти да сурайбыз, аппаратурадан эчтеке жок. Врачтарга айлык бере албай, көпчүлүгү четке кетип калбадыбы. Мына ошол убакта Ишимбай Абдыразакович мыкты адам катарында, дипломат катарында биринчи Япония менен чоң алака түзүп берди. Мен анда саламаттык сактоодо министрликте иштеп калдым. Ошо Япония менен болгон алакада бул кишинин мындай таасири, ролу эң күчтүү дегеним, биринчиден жана бизде эң эле кыйын бул балдардын ден соолугу да. Ошол убакта балдардын өлүмү да көп болуп калды. Коом ыдыраганда эң эле кыйынчылык балдарга түшөт экен да. Анан
Ишенбай Абдыразаковдун жардамы мына биринчи Японияга расмий визит менен президент Аскар Акаевич мени кошуп алды. Сиз министр кезиңизде? Мен министрмин, анан КТРдин директору Аманбек Карпкулов да барып калды. Ушул эки системага ишин жардамын бир эле маселесин айтайын. Анан бизде ошол убакта жана балдардын борбору жок болчу жалдак. Анын стенасы эле бар болчу. Ал стенандагы Иржан Мурат Швейцария мамлекетинен грант менен жардам алып берип стенасын курганбыз. Промдун өкүлү. Да, киши прон. Анан эманы жаптыш керек. Эң негизгиси аппаратура менен жаптыш керек. Анан бир чоң мамлекетти тарсак ошондон жардам болобу деп анан барганда эле ошол маселени президент койду. Анан ошол жерден бизге жанагы СНГ мамлекеттердин ичинен эч кимде жок ядерный магнитный резонанс деген аппарат бар. Мына бүгүнкү күндө иштеп атат жалда. Ошол аппарат ушунда 1 миллион 200 миң доллардын тегеретесинде турган аппаратта. Ошол аппаратты Япония бизге бербеди. Бергенде дагы ал аппарат эми ал убакта биздин түшүбүзгө да кирген аппарат эмес. Анан экинчиден жанагы КТРга жайк аркылуу ал киши цифровой мына бизде тартып аткан цифровой операторлорго аппаратураны 3 миллион долларга мына ошону чечип берди. Кыскасы биздин эң керектүү тармак КТР менен саламаттык сактоодо бир эле кошкон. Ал эми япондуктар ал кишинин өзүнүн кишинсиндей көрөт экен. Ана киши тамашалап ошо япондуктар менен президентти кабыл алып биздин президент болуп отурганда тамашалап айтып калбадыбы? Мен дейт, кыргыз менен япондуктар өтө бири-бирине окшош эл болобуз дейт. Бизди жакындатып атат, себеби даже төрөлгөндө кыргыздын балдары менен япондуктардын көчүгүндө кара так болот экен чынында. Кара так менен төрөлөт экен, анан кийин умайыны чаап койгондо кара так пайда болот экен да анан жок болуп калат деп мына ушунда чынында япондуктарда ушундай болот экен, анан кыргыздарда. Мына ушуга чейин тамашалап айтып атып анан япондуктарды кыскасы дипломат катарында мындай жакшы маанайга алып келди да. Жайгарып, жакшы маанайга алып келип анан прием болуп отурганда. Япондор ушул Эшенбай Абдыразаковду өз кишисиндей кабыл алчу дешет. Себеби мындай экен, япон тилин судай билет экен, англис тилин судай билет экен. Алар менен сүйлөшкөндө Идамура деген биринчи посол келбеди эле бизге. Ошо Идамура менен ал тең туш катарында болчу. Идамуранын аркасы менен Кыргызстандагы ошол балдардын центрине бүт аппаратураны кийин алып берип, ошол посол үйүсү барып, Аскар Акаевич экөө менен кошо Эшенбай Абдыразакович менен барып эшигинин алдына карагай отургузулуп, анан кийин япондук борбор деп атап койбодукпу баягы япондуктарга эми бир четинен жагыш керек, экинчиден алар анан көп жылдар бою курация кылып ошо центрди кармап турбады. Ошондуктан япондуктар кишини жакшы тааныйт экен. Бул баягы бир эле сүртүмүн айтып кеттим. Бир сүртүм. Негизи эми бул киши өзүнүн акыл-көйлүгү, анан терең билим, интеллектин жогорулугу, анан эмгеги менен жетиси керек да. Анан сиз кандай деп ойлойсуз ушул инсандык жагы? Сиз деле иштештиңиз да. Ал кезде сиз дагы ушул өкмөттө иштеп калдыңыз. İnsanlık sapatı bu kişi тазалыкты жүрүм турумда дагы, сүйлөгөндө дагы, жумушта, кызматта, өз ара мамиледе тазалыкты аябай бийик койгон киши болчу. Каны жаны менен дипломат болчу да, чынын айтканда. Дипломатиянын аристократы. Дипломатиянын аристократы. Биздин кыргыздарда ошо дүйнөлүк дипломатиялык корпуста ушунчалык мындай салмакка ээ болгон бир-эки эле киши да. Бул биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк дипломатиялык корпус, дүйнөлүк дипломатиялык баягы жамаат бул кишини ошондой деңгээлдеги дипломат катары таанычу. Жана япондордун сыйлап атканы да ошол. Мына Японияда СССР деген чоң мамлекеттин генералдык консулу болуп турганда, ал ошо Япон өкмөтү менен, Япондогу саясий чөйрө менен катнаш болуп иштеп таанылып калганда, анан Японияда биздей бүгүн бар эртең жок, бүгүн күн эртең унутуп калмай жок, аларда мындай бир ыраттуулук бар. Эшенбай Абдыразаков жөнүндөгү пикир улам кийинки муунга айтылып, кийинки муундагы саясатчылар деле ошондой мамиле кылчу да. Анан эң акыркысы мына тагынып турган Япониянын эң жогорку деңгээлдеги орден менен сыйланышы, ошонун императордун өзүнүн сыйлыгы да, мамлекеттик императордук сыйлык менен сыйланышы мунун далили да.
Эми албетте жанагы Кыргызстан өзүнчө эгемен болгондон кийин эми келишке туура келсе керек. Мисалы баягы ини достор айтып жүрөт, Салижан Жигитов алып келген эми аякта кечке жүрө бересиңби келгиниң деп алып келген деп анан кеңешчи кылып алган экен дегенде президент Акаев. Андан кийин мамлекеттик катчы болуп 1-2 жыл иштеп калды окшойт. Анан ошол жана бирөөңүтөн айтып атасыз сиз Накен мырза, канчалык ошол мамлекетти башкарууга өзүнүн идеологиялык жактан таасирин көрсөтө алды. Анан кызматтан кетишине эмне себеп болгон? Менин билишимче мына Мореки фотосу сүрөтүн абдан мына караган кишилер кандай акылдуу жана көп сырдуу адам катарында көрүнүп турат да. Эми ал кишинин бу жүргөн турганы өзүнчө эле мындай сабак боло турган киши болчу. Анда биз бул кишиден 10 жаш кичирбиз. Анан көп жыл убактарда кеңешип калчубуз. Ал киши менен мындай кеңешкенде да өтө кызыктуу. Анан эч убакта ашык сөз айтпайт ал киши. Анан эми бул катчылыкка келгени чынында жана мен айткандай абдан утуш болгон Кыргызстанга. Себеби ошондой кырдаалда ушундай сөз, ушундай киши катчы болгону мында президент Акаев туура тандаган. Анан кеткен жагын менин жактайымда бир башка адамдар себептер болуп калды деп угуп калдым. Мен айтып, эми тарых үчүн айтып коелу. Башка адамдар ачык элечи, аны жашырбай эле. Башка адамдар мындай болуп калды да, Накен газ кечирип коесуз сөзүңүз өзүңүздө. Эмил мырза. Бул 99-жылы мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алганынын 10 жылдыгы белгиленип аткан. Ошо 10 жылдыгы филармонияда белгиленди. Баягы адаттагыдай эле филармония толтура бүт баягы эскиче Советтер Союзунча айтканда партхоз актив чогулган. Коомчулуктун өкүлдөрү, бийлик өкүлдөрү, анан президент Аскар Акаевич өзү баш болуп ошол жерде өкмөт мүчөлөрү болуп, анан башында Аскар Акаевич чоң доклад жасады мамлекеттик тилдин 10 жылдыгына карата деп. Эми ал жерде негизи пафос мындай, мына 10 жылда жетишкендиктер, аябай жетиштик, аябай өсүп атат, өркүндөп атат дегендей маани мынакей биздин саясат ушу дегендей бир сөз айтылды да. Мамлекеттик тил комиссиясынын жоопту катчысы, жетекчиси Казат Акматович болчу. Ал киши чыгып туруп, ушу 10 жылда эчтеке кылынган жок. Эми ал стенограмма эмелерде деле бар болуш керек, ошол кезде прессада деле чыккан. Деп ошо мамлекеттик тилди бул мамлекеттик тил катары калыптандыруудагы кемчиликтерди айтты, катуу айтты да. Катуу айтканда зал ду болуп калды. Анан муну болсо президент өзүнө каршы уюштурулган бир акция катары кабыл алып, эми ал көшөгөнүн артында Ишембай Абдыразак шөкөнүн ортосунда кандай сөз болуп кетти эч ким билбейт. Аны бул киши деле ачык айтып жазып чыккан жок аны. Бирок ошол күнү арызын жазып кетти да. Мына ушул негизи ушул окуя, ошонун чордонунда турганда, ошол күнү кечинде эле ошол жыйналыш бүтөөрү менен эле арызын жазып кетти. А бирок ошол кезде Казат Акматов айткан, мамлекеттик тилге карата баягы декларация түрүндө кыйратып атабыз, жасап атабыз деген менен мынакей ал 10 жылдык эмес, мына 35 жылдыгында дагы биз бүгүн эң чоң маселе бул мамлекеттик тилди мамлекеттик тил катары калыптандырып бүтө элекпиз да. Азыр мамлекеттик тилди билүүгө, мамлекеттик тилдин колдонулушуна карата талап мына азыр күчөтүлүп, азыр катуу коюлуп атат. А бирок ошол кезде жыйналышта Казат Акматовдун айтканы туура экенин, чындыкты айтканы далил да бул. А эмне үчүн Акаев ошондой ойго кетет эгерде? Эми ошол мындай салтанаттуу, жок, салтанаттуу ал киши эми уюштуруунун жетекчиси госсекретарь да. Ошол киши уюштурат, ким сүйлөйт, эмне сүйлөйт, эми негизинен тескебейсиң. Анан Казат Акматовду атайын даярдап сүйлөтүп койгондой болуп калды да. Мына бул бир ошол кездеги нюанс да. Коомдо ошондой мүмкүн кабыл алышы мүмкүн. Ошол убакка ошол күндөргө туш келип калды. Ал киши ошо 3 жыл секретарь мамлекеттик катчы болуп иштеп калган. Анан угуп калды. 96-99 иштеди. Анан угуп калды. Ал киши арызын жазып бериптир. Мамлекеттик катчыдан кетиптир деп андан кийин вазипасы мага туш келип калды. Себеби ошол жылы саламаттык сактоонун жылы деп бир топ иштер өткөрүлгөн болчу. Анан кийин келип ал кишинин ишин улантышка туура келди да. Анан чынында мен баягы ички иштерди көбүрөөк мамлекеттин ичиндеги иштерди мурунтан почти 11 жыл иштеп калдым министрликте.
Анан аякка көбүрөөк көңүл бурдум, бирок сырткы иштерди ал кишинин жасаган баягы калыптанып койгон иштеринде улантышка туура келди. Ал киши туура абдан из калтырып, калыптандырып ошол госсекретардын ролун Конституциядагы экинчи адам катарындагы статусун жакшы бекен деп койгону мен баягы анын ишин колго алган киши катарында абдан сездим. Анан экинчиден бул киши мындай көп сурдуу адам болчу. Бир четинен бул философ. Себеби ал кишини Россия союз тарагандан кийин дагы кетирген эмес. 3 жыл 91-жылдан 93-жылга Япония эмес башка өлкөлөрдүн дагы курация кылып иштеп турган киши да башында. Ошондуктан 3 жыл союз тарагандан кийин дагы Россия бул жерде Саппорода генеральный консул кылып, а Саппоро деген эң чоң консулство бар Россияныкы, Япониядагы. Ошол жакта изилдөө иштеп туруп, анан эми акыры тияк биягын байкап туруп, анан өзүмдүн жерим элимге келейин деген ойго келсе керек. Сиз андан кийинки мамилелериңиздер бузулган жокпу? Жок, анан ал киши эч кандай, эми ал киши баарысын түшүндү да. Мен мисалы орун тартып алган жокмун да. Баягы бир четинен ал киши үчүн мен окусунан келгендей болгон менен, бирок ал киши терең түшүнөт да. Бул иштеген саясатта мындай да, саясаттагы орун бул бат эле өзгөрүлүп кетет. Кээде бир жок жерден, а кээде более стабильный көпкө чейин иштей бересиң. Ошондуктан ал киши аны терең түшүнгөн адам катары кийин дагы абдан жакшы бири-бирибизди сыйлашып, а мен кийин Ошто иштеп турганда Ошко да көп жолу барды. Бул кишинин өзүнүн кайны байбичеси тиги Каракулчанын 1-май деген айылынан да. Анан ал киши аякка да көп барды. Анан аялы ошол эле тиги кийин Акаевдин аялы менен көп жыл ошонун орун басары болуп иштеп турду. Бул киши иштен кеткенден кийин дагы менимче алардын мындай бир үй бүлөлүк байланыштары баары бир кандай бир деңгээлде сакталып калса керек деп ойлойм да. Ошондуктан ал киши ага туура мындай көз караш менен кабыл алды. Саясат деп калбадыңызбы? Бул киши эми өзүн айтчу экен. Мен бир эскерүүлөрүн окуп калдым. Мен саясатчы эмес, мен болгону саясатты булган, кирдеткен, ыплас саясатчылардан саясатты тазалагым келген идеалистмин деп айткан экен. Бирок ошол эле мезгилде бул киши партияны түзүштү, Муратбек Аманаев экөө бир партияны ага чейин менимче парламентте мыйзам чыгаруу жыйынына талапкер дагы болду окшойт. Андан талапкер болду, анан ал жерден партияга тиги ал өтпөй калбады, депутаттыкка өтпөй калды, талапкерлигин койду. Анан жанагы Прогресс и справедливость деген партияда тиги Муратбек партия түздү, анан кыймылда иштеди. Анан эми ушундай мүмкүнчүлүгү бар, ушундай интеллектуалдык потенциалы жогору, аристократ, билимдүү, эң билимдүү ошол учурдун азыр деле билимдүү катары бааланып атат го. Анан эмне үчүн ушул ийгиликке жете алган жок саясатта? Жок, бул жетиши мүмкүн эмес экенин өзү айтып атпайбы, идеализм депчи. Аргументтердин кагылышы, анан кайсы бир вопростор боюнча компромисс издөө, компромисстин табылышы ушунун өзү саясатта. Ал эми жанагындай жүйө айтуу, аргументтерди айтуу, идеялардын кагылышы жок жерде саясатта жок да. Ал жерде башка саясат болуп калат. Күчтүн саясаты, бийликтин саясаты дегенде, ал саясат жана саясаты пласт деген ошондон чыкты да. Ал саясат менен бул киши ойлогон саясат эки башка саясат. Бул киши жанагындай баягы орустар айтат го, чыканак менен түртүшүп, союл көтөрүп, тиги бакан көтөрүп чуркап жүргөн саясатка кирише алмакта эмес да. А бизде саясатты бул депутат болбой калганын деле, кийин саясатка киришип кетпегенин бир эле себеби мына азыр ошого каршы күрөшөбүз деп атпайбы? Саясаттын нугун, саясаттын маңызын бийлик менен акча чечип алган да. А бийлик менен акчага бул киши чынын айтканда жок болчу. Мансапка да жок болчу. Оокатка да жок болчу, ушундай да. Бул саясатка кайрадан биринчи саясатта жүрүп кетти да. Саясаттан кайрадан келиш үчүн эки кырдаал керек да. Биринчиден ал кишинин ошо саясатка кайрадан барууга өзүнүн умтулуусу. Ал киши айтып атпайбы, мен саясатчы эмесмин, бирок саясаттагы идеялар менен, саясаттагы кээ бир терс көрүнүштөр менен күрөшөйүн деп келгем деп. Ал кишинин негизги кесиби чоң дипломат. Негизги дипломат. Ошондуктан мүмкүн ал киши кайрадан ошол кырдаалдагы саясатка мүмкүн баргысы келген жок. Экинчиден, бийликтин башында турган адамдар, президент,
аппарат ошол кишини кайрадан саясатка тарткысы келеби жокпу, мына ушу эки кырдаал менен болот. Ошондуктан кайсы жагы өтүмдүк кылды, аны бүгүн айтыш өтө кыйын да. Ишем Абдыразакович бүгүндө иштеши кыйын болмок да. Анткени башка шарт кырдаал такыр тескери өзгөрүп кетти да азырчы. Азыр саясаттын угуда биздин эле өлкөнүн ичинде эмес, жалпы дүйнөдө саясаттын угунун ички ырайы такыр башка да. Ушундай адамдардын күчү эмнеде анда коом үчүн адамдар? Мындай да, жанагы мына Англиянын премьер-министри Черчилль 2 жолу премьер-министр болуп келген да. Согуштун убагында андан кийин анан ал кишиге суроо бериптир да оппоненттери. Бу Черчилль мырза, сиз бу кандай жол менен келип атасыз? 2 жолу премьер болуш Англияда абдан кыйын да, себеби как раз кырчылдашып турган убак согуштан кийин ошондо Советтер Союзуна каршы анагы холодный войнаны биринчи баштаган Фултондок анын сөзү болгон. Ал абдан күчтүү саясатчы болгондо батыштан. Анан ошол киши жооп берип атпайбы? Мен дейт, эл кайда болсо, так ошол эл жактаган партияда болгон. То есть партияны өзгөртүп, улам алмашып өзгөртүп туруп, саясатчынын бул бирден бир касиети. Бирок ошого ар бир адам бара албайт. Мисалы, сиз айткандай Ишембай Абдыразаковдун ички дүйнөсү, анын кулк мүнөзү, Советтер убагындагы калыптанган дипломатиясы ага мүмкүн жол берген эмес. Мисалы, Черчилль да, мисалы, салыштырып көрсөк. Ошондуктан мен айтып атпайм, бул киши мындай бир сырдуу, ошол убактын тарбиясын көргөн, настоящий баягы партийный коммунист катарында мүмкүн жанакы экинчи шаг менен кайрадан саясатка барбагандын бирден бир сыры мен мүмкүн ошондон деп ойлойм да. Өзү негизи чечилбеген жабык адам болгон дейт. Сиздер жакында. Да, ал киши эми өтө аристократ болгон, мен ойлойм, дипломатиянын ак сөөгү болгон ал киши. Анан сүйлөшкөндө деле ал киши мындай баарысын ачык чечкечи эмес, баягы баары бир сүйлөгөндө чеги менен, баягы дозасы менен дегендей баарын калыбы менен сүйлөшчү. Чөйрөсүнө жараша болуш керек. Мисалы үчүн мындай биздин заман, бул өткөн замандагы бир чоң мындай белгилүү ишмерлерде мына Касым Исаевич, экономист, эл аралык экономикада жүргөн, мына Москвада көпчүлүк иштеген ошол киши Салжан Жигитич менен жакын достор болчу. Анан бала достор деп мына Мурат Санысбаевич, Бөрбек Чыйыл Чаршыров, кийинки ошо Нурал Кабаров, буларды дагы чогултуп алып, мына ошондой чогулганда мына ушул топту эле айтсак да, дагы бир топтору бар эми баарын санап. Мындай ошол жердеги сүйлөгөнү, ошол жердеги тамашалары мындай жеткиликтүү эле ачык кадимкидей сүйлөшчү. Ал өзүнүн чөйрөсү, бири-бирин түшүнгөн адамдар. Айрыкча Салжан Жигитич экөө отурганда Салжан Жигитичтин тамашаларына каткырышып эле аябай көп сүйлөшчү. Мен дагы Салжан Жигитич да президенттин кеңешчиси болуп калган да. Ал киши өзүнүн кеңешчи болуп турганын айткан, бул киши да кеңешчи болгон. Анан ошолорду айтып, бир топ каткырып кенен эле отурушчу. Тамашалары жакшы эт. Андан тышкарыда бул киши жазууларында, публицистикаларында көп айткан экен да, ойлорун ачык айткан, эмнеге кейит, эмнеге кубанат, ошонун баарын эле көп айтчу экен. Кичине бир сере барактап чыктым. Бул жерде ой толгоолор экинчи кыргызча орусчасы бар экен. Бул жанагы Бишкек гуманитардык университетинде иштеп турган кезде ошолор университет тарабынан демилгеленип чыгарган экен. Экинчи китеп сиз мага белекке берип атасыз. Көрсө окуп чыгам, бирок мен үзүндүлөрүн окуп атам да. Анан ушул жерде айтып атат, билимсиздик дейт, пейилдин бузулушу, кылмыштуулук, паракордук элди деградациянын сазына батырып салабы деп корком деген жер бар экен. Анан маектеринде, ошол эмгектеринде да айтып атат, билимдүү бол, оокатыңа бышык бол, дүйнөлүк прогресске бир жагынан, экинчи жагынан ушу ата бабанын асыл дөөлөттөрүнө таян, эл жериңди, ден соолугуңду, намысыңды сакта, улутуңду сакта деген бир чакырыктарды көп айткан жерлер бар экен. Негизинен баягы бир сызык болуп ушул ойлор кетип атат да бул кишинин бардык эмгектеринде. Бул эми улут үчүн руханий мураспы? Муну улантыш керекпи? Жок, албетте. Ишембай Абдыразаковичти баягы эстегенде бир нерсеге өкүнүчтүү жагы, бул киши эрте кетип калды да. Мына ушунчалык бай тажрыйбага ээ болду. Ушунчалык эл аралык жана башында айткандай дипломатиялык чөйрөдө
бедели бийик авторитетке ээ болду. Анан абдан терең билим бардык. Бул билген жагынан энциклопедиялык билими болчу, бирок өзүнүн кесиби дипломатия жагында абдан терең билимге ээ болду да. Мына ошол казына, ошол байлыкты ушул кийинки муундарга өткөрө албай, мындай мүмкүнчүлүк болбой өтүп кеткени абдан өкүнүчтүү да. Ишем Абдыразакович чынын айтканда бир 25-30 жыл кечирээк жашаганда, балким бир 25-30 жылдан кийинки биздин коом бул кишинин билимин, илимин, тажрыйбасын алып калганга бышып калмак. Биз ошол жылдары дипломатиялык академияны уюштурбадыкпы? Как раз 99-2000 жылдары ал киши ошонун директорунун советнигинде болуп иштеп калды. Анан ошондо да бул киши ошол директорунун советниги болуп көп жардам тийгизди ошол окуу жайын калыбына келип мындай иштеп кетишине. Азыр мен Наке мырза, мен сурайын деп атканым ушул, эми бул кишинин көп эмгектери калды да. Ушунун мурасы мындай адамдар аз эле болот экенсиздер, аз көп деле болбойт экен, бүт масса ушундай болуп кеткен деле улут жок го дейм. Ушундай адамдардын мындай данышман, аристократ атастар, билерман, интеллектуалдык потенциалы эң жогору болгон мындай адамдар аз да аз. Ушундай адамдардын калтырып кеткен эмгектерин бир жайылтуу жагын колго алыш керекпи? Кантип алса? Мен ойлойм да, мына буюрса биздин Кыргыз автономия облусунун уюштурулганына 100 жыл болуп атат. Ошого жараша президенттин указы чыкпадыбы? Анан ошондо биздин баягы илгерки биринчи ошол автономия облусунун уюштурушуна салымын кошкон адамдарды Абдыкадыр Садыков, Шенал Арабаев, Жузу Абдрахманов деген аксакалдардын азыр тарыхчылар ошолордун аброюн ачып чыгып атат. Мына биздин эгемендүүлүктүн убагында, Советтер Союзунун убагындагы Кыргызстандын бирден бир элчиликтердин баягы пирамидасы болгон. Мына бул кишини билебиз, Кеңеш Нурматовду билебиз, чоң дипломат катарында саналуу эле 4-5 эле дипломатыбыз болгон ошол убакта. Мына ошолорду эч унутпай, жана академия, биздин дипломатиялык академиягында ал жерде сабактар бар да. Мына ошолордун баскан жолдорун, мына бул кишинин сөзү, жанагы сиз айтып аткан сөздөрү, бул көптү көргөн адам, көптү билген адам, философ катарында айтып кетип атат. Бул кишинин калган осуяты кийинки муундарга сөз түрдө пайдаланып, ошол окуучулардын арасында, студенттердин арасында мугалимдер ушул китепти мындай окуу китеп катарында жакшылап окуп чыгып, пайдаланса сөз бизге чоң пайдасы тиймек да. Анан кээ бир дипломаттарыбыз бар, кечирип коебуз, кээде мындай даярдыгы жоктор коюлуп калып атпайбы? Анан кээде кичине уят кылып коюп атат. Мына ушул кишилердин сабагын алса, сөз түрдө биздин деңгээлибиз, рейтингибиз жогорулайт эле. Ушул ишке ашабы? Мырза, бул ыраттуулук барбы азыр бизде? Эми ыраттуулук жок деп айта албайбыз. Сөзсүз кайсы бир деңгээлде ыраттуулук болот. Бул дипломатиялык иш мындай негизинен алганда консервативдүүрөөк жакта, бул жалпы саясаттын ичинен консервативдүү мындай жагы бул тышкы иштер министрлиги, тышкы саясат ушул бул өйдүлдүй болуп кетпейт да. Бүгүн бар эртең жок кылып өйдүлдүй кыла албайт. Мына менин оюмча Накен Асич абдан туура айтып атат. Эгерде ошол эле дипломатиялык академияда, мисалы үчүн ошол бүтүрүүчүлөрүнө, ошол академиянын угуучулары дипломдук иштерди, диссертация, мисалы үчүн кандидаттык, доктордукту, бул чоң эле тема болмок. Мисалы үчүн Шемип Абдыразаковичтин дипломатиялык тажрыйбасы боюнча татынакай диссертациялар жазыла баштаса, дипломатиялык эмес, бул данышмандык. Анан кийин жалпы ойчул, данышман, философ катары деле башка вуздар, гуманитардык ошол эле багыттагы студенттер дипломдук иштерди жаза баштаса, кандидаттык же магистрдык диссертациялар, анан доктордук диссертациялар чыга баштаса, бул кишинин жана ойлору жетет. А негизи бул сөзсүз, анткени бул эки ой толголор деп эки тому чыккан, бул жакта ошол эле Конфуций же башка деги илгерки ойчулдарга биз шилтеме берип цитата келтиргендей, так даана айтылган ойлор Шемип Абдыразаковичта абдан көп. Бизде бир сөз бар да, колдо бар алтындын баркы жок деп. Анан колдон чыгып кеткенден кийин ошол адамдын, айрыкча биздин ошол мыкты чыган уулдарыбыздын баркын кийин билинип калат экен. Мына бул кишинин көз өткөнүнө 10 жыл өтүп кетти. Азыр ойлонуп көрсөк, коомчулукта деле, мына менде деле ойлосом, бул киши чынында улуу адамдардын бири экен да.
ошондуктан ошону баалап, көзү өтүп кетсе да баалап, ошонун жасаган ишин, ошонун кылган иштерин улап кетсе, кийинки биздин муундарга бул чоң сабак да. Ошондуктан бүгүнкү сиздин бул передачаңыз абдан жакшы болду. Эми албетте түбөлүктүү жашаган адам жок. Ушул жакшы даанышман, улутка үлгү боло турган, өрнөк боло турган акылдуу адамдарды улуттан чыккан, бул улуттун байлыгы да. Ушундай адамдарды бир муундан муунга өткөрүп туруп ыраттуу, сиздерге окшогон, бизге окшогон жарандардын, биларман адамдардын сиздерге окшогон ушул милдети деп ойлойм. Буюрса ушул биздин бүгүнкү эскерүүбүз дагы ошого бир огожо болот, себепкер болот деп ишенели. Ушуну менен биз анда Ишенбай Абдыразаковду эскерүү маегибизди аяктайлы. Сиздерге келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман, угарман, бүгүн биз Кыргыздан чыган дипломат, ойчул, даанышман, мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаковду эскердик. Бүгүн ал адамдын көзү өткөнүнө 10 жыл болду. Көзү тирүү болгондо 87 жашка чыкмак экен. Ушуну себеп кылып алып биз бүгүн ушул ал киши менен чогуу замандаш, катарлашып жүргөн, чогуу кызматташ болгон мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Накен Касиев жана Эмил Каптыгаев менен маектештик. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыкулова алып бардым. Аман болуңуздар.